орозо учурунда берген садака болгондуктан Алла Таала бул орозодо эң биринчиден соонуна карай турган болсок, орозо айында ким бир милдеттүү болбогон жакшы ишти кылган болсо дейт пайгамбарыбыз. Милдеттүү деген кандай? Милдет бул намаз милдет болуп атпайбы? Орозо милдет болуп атат, садака милдет болуп атат, жанагындай зекет маселелери. А бирок милдеттүү эмес болгон жакшы иштерди ким кылган болсо дейт пайгамбарыбыз, анда ал милдеттүү болуп эсептелинген ибадаттардын собу берилет дейт да. Мисалы үчүн мен орозо учурунда жөнөкөй эле садака берип коюшум же бир садака берип коюшум намазчалык милдеттүү эмес да, мисалы парз эмес, өйдөчөлүк. Бирок мен ушул жөнөкөй эле адамдардын катарына кирем да, бир садака берип кое турган болсом, намаз окугандай сооп берилет экен да. Ушундай зекет бергендей сооп берилет экен. Мындайча айтканда орозодо сообу көбөйөт экен да. Ал эми ким милдеттүү болгон ибадаттарды орозодо кылып койсо, ал 70-тен 700 эсе көбөйүп берилет деп атат. Демек ушуну билип коюш керек. Орозо айында ким битир садака кылган болсо, кошумча кылып берип койгон болсо, жакшылык кандай гана жакшылык кылган болсо, ал орозодо сообу өтө эле көп эсептелип берилет деген сөз болуп калат экен да. А экинчиси болсо, орозодо сен баягы инсанчылык ката кетирген күнөөлөрүңдү Кудай Таала ошо орозодогу битир садака менен жууп кетирет экен да. Бул дегендин мааниси, бир айтышы мүмкүн да, мен оозумду ачып алдым же мынтип алдым, аркы бери жок, ал башка маселе. Орозо ачылабы ачылбайбы деген ал башка маселе. Бирок бул деген сенин баягы жаман ойлоп алышың мүмкүн, бирөөнү ушактап алышың мүмкүн, ушундай майда барат күнөөлөрдү садака битири менен жууп кетет экенсиң да.